Жогорку кеңешке жол шаардык кеңештерден башталат. Партиялардын салмагы жана дарамети. БШКнын расмий жыйынтыгы чыкса, жаңы конституция менен жашоо башталат. Бирок парламент тараганга чейин мыйзамдар иретке келтирилиши керек. Кыргызстанда жардамга муктаж жарандар көбөйдү. Жакырчылык кулачын жайууда. Саламатсыздарбы, эфирде күн жүрүш маалымат программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Акылай Акыналиева. Жалал-Абадтын Каракөл шаарында ички иштер министринин ички аскерлеринде кызмат өтөгөн жоокер куралын оксуздандыруу учурунда ефрейторду атып алды. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат кызматы кабарлады. Окуя бүгүн 13 апрель күнү саат 7:58 министрликтин ички аскерлеринин номер 718 бөлүгүндө болгон. Жоокерлер Токтогул ГЭСин кайтаруу боюнча кароолдун курамында турган. Аскер куралын оксуздандырганда ок капысынан башка жоокер тийип, ал оң колунан жаракат алган. Учурда кызматкер Каракөл шаардык аймактык ооруканасында дарыланууда, абалы туруктуу. Ден соолугунда олуттуу коркунуч жок деп айтылат маалыматта. Факт боюнча Жалал-Абад гарнизонунун аскер прокуратурасы сотко чейинки териштирүү иштерин жүргүзүп жатат. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Текебаев жана мурдагы өзгөчө кырдаалдар министри Дүйшөнкул Чотонов толук акталды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук соту 13 апрелде чыгарды. Бүгүн райондук сотто Текебаев менен Чотоновго карата жазык иши каралды. Иш боюнча жарыш сөздүн жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочулар Текебаев менен Чотоновго карата алардын күнөөлөрү далилденбегендиктен айыптоону колдоодон баш тартышты. Текебаевке жана Чотоновго карата тандалган үй камагы түрүндөгү бөгөт коюу чарасы өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин жокко чыгарылат. Алардын наамындагы кыймылдуу жана кыймылсыз мүлктөрүнө коюлган камак да өкүм мыйзамдуу күчүнө киргенден кийин алынып салынат. Өмүрбек Текебаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, депутаттык мандатын кайтарып алуу боюнча сотко кайрылаарын айтты. УКМК тергөө абагында жаткан президенттин парламенттеги мурдагы өкүлү Курманбек Дыйканбаев үй камагына чыкканы белгилүү болду. Дыйканбаевдин бөгөт чарасын 1-май райондук соту 1 апрелде караган. Чечимге ылайык ал үй камагында 24 майга чейин болот. Курманбек Дыйканбаевди УКМК былтыр 24 ноябрда кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп кармаган. Ал 2020 жылдын октябрь айындагы шайлоо учурунда саясий партиялардын биринин кызыкчылыгын көздөп, стратегиялык маанидеги мамлекеттик ишканалардын биринин жетекчисин кызматтан алып саларын айтып коркутуп, 7 миллион сомдон ашык каражат талап кылган деп шектелүүдө. Атайын кызмат ага карата териштирүү жазык кодексинин 320 беренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу менен жүрүп жатканын билдирген. Ош шаардык кеңешине шайлоого катышкан 6 партия өнөктүктүн жүрүшүнө жана жыйынтыгына нааразы болуп, президентке кайрылуу жолдоду. Улуттар биримдиги, Ишеним, Улуу журт, Республика, Бирбол жана Бүтүн Кыргызстан саясий партиялары шайлоо ыплас өттү деп эсептешет. Алар Ош шаардык мэриясы мыйзам бузууга барды деп мэр Таалайбек Сарыбашевдин жоопкерчилигин карап чыгууну талап кылышууда. 11 апрелде өткөн жергиликтүү кеңештерге шайлоодо Ош шаардык кеңешине 9 партия атсалышкан. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы менен 4 партия 7% чектен ашты. Алар Ата журт Кыргызстан, Улуттар биримдиги, Ыйман Нуру жана Ынтымак партиялары. Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда, Талас шаардык кеңешине катышкан 11 партиянын 5-өө босого чектен өттү. Алар Асыл Мурас жаштар, Аманат, Ыйман Нуру, Республика жана Кыргызстан саясий партиялары. Шайлоодо маарага жетпей калган Айкөл, Ата журт Кыргызстан, Улуу журт жана Социал-демократ саясий партиялары болсо, добуш берүүнүн жыйынтыгын жокко чыгарууну талап кылып чыкты. Алар шайлоо добуш сатып алуу өңдүү мыйзам бузуулар менен коштолгонун айтып, нааразы болуп жатышат. Жергиликтүү кеңештерге шайлоонун акыркы жыйынтыгы 34 күндүн ичинде белгилүү болот. Учурда добуштарды саноо иштери уланып жатат. Серепчилер жергиликтүү кеңештерге өткөн шайлоо күздө болчу парламенттик шайлоого карата чоң даярдык экенин айтышууда. Жарышка катышкан партиялардын кайсылары эң көп мандатка ээ болду? Теманы кабарчыбыз Чолпон Бейшелин кызы улантат.
Ушул шайлоонун жыйынтыгы менен 448 аймакта же болбосо 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештерге депутаттар келет. Алар 59 саясий партиянын арасынан сурулуп чыгышты. Аталган журт Кыргызстан алдыңкы сапта. Аталган партия 21 шаарда шайлоого катышкан болсо, 15 шаардан жеңиште камсыздаган. Кийинки орунда Өнүгүү Прогресс 17 шаарда ат салышып, 11-нен босоголук чектен өткөн. Замандаш 16 калаада талапкерлерин көрсөтүп 9-нан өттү. Ыйман Нуру партиясы 15 шаарда шайлоого катышып, 10-унан жетиштүү добуш алды. Ынтымак 14 шаарда ат салышып, 11-нен босоодон өткөн. Ал эми буга чейин элге аты таанылган республика, бүтүн Кыргызстан, ата журт, социал-демократтар партиялары артта калып, 2 же 3 шаарда гана жеңиште камсыздаган. Ошентип жергиликтүү кеңештин шайлоолоруна катышкан партиялар өз дараметин байкагандай болушту. Эми өзүн көрсөтүп, эл арасындагы аброюн өлчүп алгандары албетте парламенттик шайлоого шымаланып башташат. Жалпысынан алганда бул шайлоо адаттагыдан башкача өткөнүн саясатталдоочу Жамгырбек Бөкөшев айтат. Жарыштагы негизги өзгөчөлүк элге аты белгилүү партиялар артта калып, жаңы партиялардын алдыга озуп чыкканы болду. Ошентсе дагы бир айта турган нерсе, жаңы партиялар келди. Бул жергиликтүү кеңештерге. Анан кийин дагы бир учур, жаштар көбүрөөк. Мурунку кандайдыр бир бийлик аралашып аты чыгып жүргөндөргө караганда жаштар көбүрөөк келди деп ойлойм. Ошол эле кезде жергиликтүү кеңештерге шайлоо бул парламенттик шайлоого карата партиялар үчүн чоң даярдык. Учурда өнөктүктө өздөрүн көрсөтө алган жаңы партиялар менен каражаттуу партиялардын ортосунда кресло үчүн бааны макулдашуу процесстери жүрүүдө. Саясий партиянын өнүгүү процесстерин толугу менен көрө албай жатабыз. Бул чоң маселе көйгөй. Эмне үчүн болуп жатат бул процесстер? Бул процесстердин болуп жатканы себеби бийликтин айланасы ошол саясий партияларды өзүнүн кызыкчылыгына колдонуу процесстер жүрүп жатканын биз байкап жатабыз. Мына 30 жылдык эгемендүүлүктө. Ал эми саясаттануучу Алмазбек Акматалиев Кыргызстанда партия таптакыр жок деп эсептейт. Айтымында саясий топ түзүү жөн гана шайлоо учурундагы акчалуулардын шернеси болуп калган. Ошондуктан азырынча партиянын баалуулуктары идеология жөнүндө сөз кылуу эрте. Эски партия, жаңы партия деген сөзгө мен кошулбайт элем. Себеби эми жок нерсенин эскиси да жаңысы да болбойт. Ал жок да. Эртең дагы бир 5-6 ал баягы капчыктуулардан байланыштуу да. 5-6 капчыктуу чогултса эртеңки шайлоодо жаңы партия чыгат. То есть бизде партия деген баягы биз түшүнгөн мындай классикалык партиялар жок. Баягы идеология, баалуулуктар деген партиялар баягы максатка жетүү үчүн гана түзүлө калат. Анан кайра чачырап кетет. Бул өңүттөн алганда партиянын идеологиясы түптөлмөйүн мамлекетке натыйжасы болбойт. Кыргызстандын тарыхында бир топ саясий топтор уюшулган, бирок алардын дээрлик көпчүлүгү шайлоо өнөктүктөрүнөн кийин жок болуп кеткен. Эске салсак, бул жолу шаардык кеңештерге шайлоо пропорционалдык система менен, ал эми айылдык кеңештерге мажоритардык система аркылуу өттү. Чолпон Бешилен кызы, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ. Жаңы конституция БШКнын расмий жыйынтыгы чыкканда күчүнө кирет. Боршайком референдум боюнча акыркы маалыматты 2 жуманын аралыгында берери күтүлүүдө. Андан кийин бардык долбоорлор жогорку кеңешке киргизилип, бүт мыйзамдар иретке келтирилиши абзел. Темага кесиптешим Айпери Самат кызы токтолот. Азыр жаңы конституция менен жаңыча жашайбыз деген жарандар арган. Бирок баш мыйзамдын кайсы жерлери өзгөрүлгөнүн толук түшүнбөстөн добуш бергендери да жок эмес. Көбү президенттик башкаруу менен өлкө өнүгөрүн белгилешүүдө. Ну, все как будет новый жизнь, новый закон. По-старому не будем жить. Я так считаю. Конституцияны толук таанышып чыккан жокмун, чынын айтсам. Бир мен өзүмдүн жеке түшүнүгүм боюнча бир президенттик башкаруу, биз бир гана президентке баш ийишибиз керек. Чем тетигинин баары башкаргыча Ашмалтай болупчу, лучше бир киши туура, достойно, таза башкарсын болду. Референдумга коюлган баш мыйзамдын долбооруна ылайык өлкө башчы мурдагыдай 6 жылга эмес 5 жылдан 2 жолу шайланат. Президент аткаруу бийлигин толук көзөмөлдөп, жогорку кеңештин макулдугу менен министрлер кабинетинин төрагасын алардын мүчөлөрүн дайындап кызматтан кетирет. Жергиликтүү кеңештер таркатып, райондун башчыларына чейин дайындай алат. Ошондой эле азыркыдай 120 эмес 90 депутат болот. Эң негизгиси ошо жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча мыйзамдарды дагы аныктап алышыбыз керек, кабыл алышыбыз керек деген маселе турат. Ошонун негизинде
Ал мыйзамдар ошол жаңы биздин азыркы эл тарабынан кабыл алынган конституциянын негизинде иштелип чыгат. Ошол негизинде баягы өзгөрүүлөр болот. Баягы саны боюнча, анан шайлоо системасы боюнча, кандай система боюнча келет, шайланышат, ошол маселелер да каралат. Мындан ары Кыргызстандын мамлекеттик катчысы болот, ошондой эле сот адилеттик иштери боюнча кеңеш түзүлөт. Президент Жогорку соттун Конституциялык соттун судьяларына талапкерлерди көрсөтүп, аларды кызматтан алуусу да жазылган. Элдик курултай өзгөчө макамга ээ болуп, сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйын болмокчу. Президент ушул жыйынга элге, парламентке кайрылуу гана жасайт. Ушул өзгөчөлүктөргө ылайык мыйзамдар иретке келтирилиши керек. Буга чейин мыйзамдарды инвентаризациялоо боюнча Садыр Жапаров жарлыкка кол койгон. Биринчи кезекте конституциялык мыйзам, конституциялык мыйзамдын дагы биринчи кезегиндеги жанагы Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети жөнүндөгү мыйзам кабыл алыш керек. Анан эртең бүрсү күнү келечекте жогорку кеңеш шайлоо болот да, жогорку кеңештин шайлоосу боюнча тийиштүү мыйзамдар кабыл алыш керек. Андан кийин сот укуктук реформалар боюнча, жанагы укук коргоо органдары боюнча дагы тийиштүү бир топ мыйзамдардын баары тез аранын ичинде кабыл алынышы керек да. Ошондуктан бул багытта жасай турган иштер дали алдыда. Мунун баарын эл өкүлдөрү жайкы каникулга тараганча аягына чыгара алабы деген суроо жаралат. Себеби башкаруу системасы алмашкандан кийин мыйзамды кыраттоолорго көп убакыт керектелет. Учурда бул боюнча убактылуу иш алып бара турган улуттук кеңеш түзүү демилгеси көтөрүлүүдө. Курамына бардык тийиштүү мекемелер, жарандык коомдун өкүлдөрү кириши керектигин белгилешүүдө юристтер. Эң башкысы каалоо анан аракет болсо баары орундалат. Мезгил ушунчалык ылдам өтүп атат. Информация деген абдан көп да, маалымат деген күн сайын. Анан айла жоктон жашоодон артта калбаш үчүн жана бычактын бизиндей курчуп туруш үчүн күндө окушка туура келет. Ансанда депутаттар да ошентип иштеп койсо болот. Эске салсак, референдумдун акыркы жыйынтыгы чыккандан кийин азыркы өкмөт толугу менен отставкага кетет. Бирок министрлер кабинети жөнүндө документ кабыл алынганга чейин бардык жетекчилер милдеттерин убактылуу аткарып турушат. Айпери Самат кызы, Нурболсун Тургуналиев, Нью ТВ. Акнет компаниясынын айланасындагы чырга дагы деле чекит коюла элек. Компаниянын камакта жаткан мурдагы жетекчиси Кубан Ажимудинов мамлекетке 713 миллион сомдук салыктык карызын кайтара элек. Ал соттун чечимин күтүп жатканын анын жактоочусу кабарлады. Эскерте кетсек, Ажимудинов кызматынан четтетилгенден бери компаниянын мамлекетке салык иретинде которгон акчасынын көлөмү 2 эсеге өскөн. Бүгүнбү, эртеңби төлөнөт. Акнет төлөйбү, Ажимудинов төлөйбү, ал башка вопрос. Бул төлөнөт. Бирок мамлекетке, асыр баягы бюджетке нагрузка келип атат деп атпайбы? Ошого байланыштуу асыр төлөттүрүш керек болсо, салык кызматы сотко кайрылып туруп эле муну төлөттүрүп алса болмок. Негизичи Насыя алып төлөй албай калган энелер митингге чыгышты. Өкмөт үйүнүн жанына нааразычылык акциясына чогулган айымдардын теңинен көбү пайызы көп акча алып турак жайынан ажырагандар. Эми алар өкмөт насыя берген банктар менен сүйлөшүп, азыркы 30-40% үстөктү төмөндөтүүнү, таптакыр карыздарын жоюп берүүнү талап кылышууда. Эске салсак, митингчилерге кечээ Улуттук банктын өкүлдөрү келип жолугушкан. Үйүңөрдү койдуңар да, акыл эсиңер менен койдуңар да. Туура акыл эсибиз менен койгонбуз. Азыркы күндө биз кредитти эмнеге алып атабыз? Кредитти биз тойго же путешествияга алып аткан жокпуз. Биз жалаң ден соолугубузду оңдогону тамак ашка, кийим кечебизге эле алабыз азыркы күндө. Тем более азыркы күндө ковидтин учурунда, пандемияда жумушсуз калды. Үстүздөгү жылдын 3 айында ички дүң өнүмдүн төмөндөө темпи 9,4% түздү. Өлкөдө азык-түлүк кымбаттап, элдин кирешеси азайып, жумушсуздук, жакырчылык күч алууда. Серепчилер экономика менен саясат бири-бирине көз каранды экендигин айтышат. Андыктан бүгүнкү күндө өлкөдөгү эң негизги көйгөй жумушсуздук менен коррупцияны жоюу үчүн өкмөт алгылыктуу иштерди алып барбаса, абал мындан да оорлоп кетүү коркунучунда. Кененирээк кийинки материалда. Өлкөдө жакырчылык күч алып баратканы байкалууда. Буга социалдык түйүндөрдө үй бүлөсүн бага албай, коомчулуктан жардам сурап кайрылган жарандардын саны өскөнү далил. Муктаждардын арасында соңку жылдары жакырчылык, карыз, үмүтсүздүк менен күрөшүп келе жаткан 6 баланын энеси Миргүл айым да бар. Ал учурдагы кымбатчылык кыйнап жатканын айтып, коомчулуктан көмөк сурайт. Туруктуу жумуш жок. 6 балам бар. Если кимде жардам бере турган болсо, кайдыгерлик кылсаңыздар, Кудай үчүн. Менден кайтпаса, Кудай да кайтсын.
Şu балдарым үчүн да башка эч нерсе жок. Чындыгында эле соңку кездери азык түлүк кымбаттап, элдин кирешеси азайганын улуттук статистика комитети да ырастайт. Маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылдын 3 айында өлкөнүн ички дүң өнүмү 9,4%га төмөндөп, керектөө бааларынын өсүшү 3,2%га жетти. 2019 жылы болжол менен калктын 20% жакырчылыктын жеткен чегинде жашаса, былтыр бул көрсөткүч 31%га жеткен. Ал эми быйыл 35% болору күтүлүүдө. Кумтөр кен казуу ишканаларын эсепке албаганда ички дүң продуктунун көлөмү 106 миллиардга жакын сомду түзүп, 2020 жылдын январ-март айларына салыштырмалуу 4,5%га төмөндөдү. Ички дүң продуктунун төмөндөө темпи негизинен өндүрүштө, курулушта жана кызмат көрсөтүүчү тармактарда төмөндөш менен шартталды. Кызмат көрсөтүүчү тармактардын төмөндөшү негизинен 14,7%га төмөндөдү 2020 жылдын январ-мартына салыштырмалуу. Пандемиядан улам жумуш орундары кыскарды, элдин кирешеси азайды. Товарлардын 80% импорттук болгондуктан доллардын курсу өскөндө, жашоо минимуму кош өстү. Бирок киреше көбөйгөн жок. Экономист Кеңешбек Айылчиевдин айтымында, быйылкы жылы экономика алдыга жылар арсар. Тескерисинче артка кетиши толук мүмкүн. Анткени алдыда азык-түлүк кризиси күтүлүүдө. Жакырчылыктагы күч алышы ыктымал. Жакырчылык көбөйөт да, эгерде экономикалык абал жогорулабаса, экономикалык өнүгүү болбой турган болсо, жакырчылык көбөйөт. Бул түздөн түз байланыштуу нерсе. Ошол себептен экономиканы өнүктүрүүгө аракет кылыш керек. Айыл чарба тармагында дагы дыйкандарыбызга багыт берип, ошолорго үрөн, жанагы күйүүчү, майлоочу майларга жардам берсе болот. Тамак аш коопсуздугу абдан оор турат, себебинде 20 жыл көргөзбөдүбү. Эгерде мамлекеттерге аралык чек аралар жаба турган болсо эле, бизге келе турган продукциялардын баардыгы эле кирбей калат. Ошол себептен ажиотаж башталат. Ошол маселе дагы абдан оор болушу мүмкүн. Ошол себептен айыл чарба тармагына абдан көп көңүл бурушубуз керек. Серепчилер экономиканын өсүү темпи бир эле ишкерлерден көз каранды эмес дешет. Бул саясаттан, өлкөнү башкаруудан, жетекчилер кабыл алган чаралардан да көз каранды. Азыркы тапта өкмөт экономиканы колдоо максатында комплекстүү антикризистик планды түзүүгө ниеттенүүдө. Анда ишкерлерге көмөк көрсөтүү, атамекендик жана чет элдик бизнесмендерди коргоо, бизнеске карата бюрократиялык тоскоолдуктарды жоюу сыяктуу чаралар камтылары күтүлүүдө. Деген менен 2020 жылыда өкмөт кризиске каршы 5-6 программа кабыл алып, бирок андан эч кандай жыйынтык болгон эмес. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Жакырчылык темасын улай, Ак Ордо жаңы конушунда вагондо жашаган үй бүлө коомчулуктан жардам сурайт. 5 баласынын экөөсүнүн ден соолугу начар. Аларды дарылатам деген ата-эне микрокредиттик компаниялардан насыя алып карызга баткан. Вагондо жашаган үй бүлөдөн кабарчыбыз Чолпон Бейширин кызы кабар алып келген. 36 жаштагы Марал Кенжекулова 8 жылдан бери дал ушул вагондо 5 баласы менен күн кечирип келет. Жер алып, жаңы үй тургузабыз деген үй бүлөнүн тилегин ташкап, минтип оор акыбалга кептелди. Ортончу баласы күтүүсүз автокырсыкка учурап, аны менен кошо оор сыноолор арты менен келген. Процент алып, кредит жапчык. Кредиттен оған процент менен жапчык да, ошондон анан бул балам операцияга 400 000 кредит алганбыз. Төлөп эле жашанка эле төлөп келатканбыз, анан пандемия малында үйдө отуруп калдык. Анан 1 жыл төлөй албай калдык, кайра көбөйүп кетти да, азыр канча миң болуп калды, точно акчанын эсебин билбейм. Анан эми бизди сотко берем деп коркутуп атат да. Бүгүнкү күнү насыя катары алган 400 000 сом акча бир канча эсеге өсүп кеткен. Төлөгөнгө мүмкүнчүлүгү жок. Өзү эмчектеги бала менен үйдө турса, жолдошу таап келген акча балдардын тамак ашынан артпайт. Чыдабай кеттим да, акыркы күндөрүчү балдарым ыйлап, апа биз качан үй алабыз, качан кредитиңиз бүтөт. Өткөндө 2-3 жолу милициялар менен да келип кетишти да, кредит. Апа досторум көрөп, эмне силердин үйүңөргө милициялар келип атат, эмне силердин милиция үйүңөрдү карап атат деп ошондо бул балдар түшүндүрө албайт дейм, кредит жөнүндө алар каяктан билмеген элем. Марал айымдын биринчи турмушунан 2 баласы бар. Алардын атасынан кордук көргөн эне ага айтпай Орусиядан Кыргызстанга качып келген. Андан бери мурдагы күйөөсү балдарына каралашкан эмес. Мен кайра жумушка барышым керек да десем эле келип газга чай койгонбуз, ошо ысык сууну үстүмө коюр да, могу тебирчи. Анан мен бетим алып качканга жетишим менен биягым күйдү. Анан кийин эле 2-3 күн өткөндөн сен эжемдер тоготпойсуң, сен сыйлабайсың,
манты кылып кой десең кылып койбойт белең, мен осы сен бир катының алың жетпейт деп мен шылынып атат. Анан кийин 3 литрлик баклашка пиво ичип келиптир. Пивосы түгөнүп калып, ошо суу куюп алып урду да менчи. Бир канча жыл өткөндөн соң гана экинчи жолдошу менен табышкан. Андан 3 кызы бар. Алардын атасы ден соолугуна байланыштуу кара жумушка иштей албайт. Мындан улам каражаттын жоктугу көп балалуу үй бүлөнү кичинекей вагонго жашоого аргасыз кылган. Кышында суук, жайында ысык болгон темир үй азыр муниципалдык жерде убактылуу турат. Эми андан дагы чыккыла деп качан айтат деп марал айым санаа менен жашап келе жатат. Эгер сиз бул үй бүлөгө жардам берүүнү кааласаңыз, экранда көрсөтүлгөн реквизиттерге каражат которсоңуз болот. Чолпон Бейшилен кызы, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ. Президент Садыр Жапаров бүгін 13 апрелде кыргызстандыктарды ыйык ороз айынын башталышы менен куттуктады. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматы кабарлады. Анда өлкө башчы Рамазан ислам дүйнөсүндөгү ыйык айлардын бири. Орозо ден соолукту чыңдай турган гана эмес, адамдын руханий дүйнөсүн тазарта турган, мээримдүүлүктүн, кечиримдүүлүктүн жана күнөөлөрдөн сактануунун айы, сабырдуулуктун мектеби экенин айткан. Ороз айында муктаждарга кайрымдуулук иштерин жасоо менен башкалардын кысына себеп болуу абзел. Ошондой эле бул ай ичинде жаратканга жалынып аруу ой максаттар, тилектер жана ибадаттар кабыл боло турган убакыттар катылган. Орозодо жараткан ар бир үй бүлөгө бакыт, береке, кубаныч жана ынтымак тартууласын. Ал эми ыйык мекенибизге тынчтыкты, туруктуулукту, токчулукту жана өнүгүүнү алып келсин деп айтылат президенттин куттуктоосунда. Мына ушундай жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.